күнүм болсо мына аябай сонун өсүп калды. 50 жаштагы Рапия Бекембаева экинчи топтогу майып, Токмоктогу номер 2 психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинин туруктуу жашоочусу. Каарманыбыз гүл өстүрүүгө кызыгат, бош убактысында аларга кам көрөт. Ошондой эле китеп окуп ырдагы жазат. Мен болсо Бишкекте политехке тапшырып, энергофакы. Азыр КТУ Кыргызский технический университет. А мен ушу 91-жылы окуп өткөм. Энергофагына самый перспектива деп. Мен геолог деле болом дечимин, ата-энемде эле, бирок кийин кайра ошо самый перспектива деп. Биздин убакта да уже информатика ушулардын баары эле пайда болуп эметкенден кийин КТУга окугам. Ойлонуп, ушу ыр жазганга да кызыгам, ушу ырда жазып турам. Жазган ырым ушу Кыргыз жерим деген. Тоо талаалар кыргыз жерим барктаган, Манас атам туулуп өсүп жаралган, аккан суусу узун өмүр аппак жол, биргелетип бекемделген бирге кол. Ысык көлүм мөлтүрөгөн керемет, бак дарактар бүт чымчыктар учуп келет. Кооз жеримди Сулайман тоосу атактап, Кыргызстаным ошол үчүн даңктанат. Аталган стационардык мекеме туруктуу камкордукка, үй бүлөлүк жана медициналык кызматтарга муктаж болгон, майыптыгы бар адамдардын мекемеси болуп саналат. Бул жерде учурда ар кандай психоневрологиялык жактан жабыркаган 250 адам жашайт. Алар 18 жаштан 80 жашка чейинки курактагылар. Азыр толугу менен толтура 250 кызмат алуучу жашайт. Ар кайсы улуттагылар, диагноздору оор. Эми ошол 250 кишинин 50% булар баспайт да, лежачий, ползучий деп коет ушулар. Калгандары коляска менен, өз буттары менен баштайт. Булар негизи 4 корпуска жайгашкан, жана ошо дартынын оордугуна байланыштуу. Ошо биринчи корпус лежачий деп коет, экинчи корпус жана ползучий, жана мужской, женский деп. Бул негизи түндүктө ушу жалгыз аралаш мекеме деп психоневрология. Буякта аялдар да, эркектер да жашашат. Бир эмеде отделенияда ушу общем 4 медсестра, 12ден нянечкалар иштейт, нянялар. Бир сменде болсо 1 медсестра, 3 нянечка болуп иштейбиз. Ошо бир дежурствосунун башынан аягына чейин ушулардын жанында болобуз. Буларда эме жалаң жаткандар бар да, сүйлөгөндөр бар арасында, сүйлөбөгөндөр, түшүнбөгөндөр да бар, сүйлөп, түшүнүп, күлүп эметкендер да бар. Нам повезло, что мы посетили вас. 3 декабрь эл аралык майыптар күнү номер 2 психоневрологиялык социалдык стационардык мекемеси жыл сайын белгилешет. Бул күнү кайрымдуу демөөрчүлөр тарабынан көп жардамдар келет. Ал эми мекеме тарабынан майрамдык концерт тартууланат жана сый тамак берилет. Мекемеде жашаган майыптыгы бар адамдар жылуу төшөк, ысык тамак, камкордук жана медициналык жардам менен камсыз болгону менен алардын зарыгып күткөнү үй бүлөсү жана жакындарынын жылуу сөзү. Үй бүлөм болсо ушу ата-энем, сиңдилерим баары эле бар. Ушу ата-энемди күтөм, бир тууган сиңдилеримди. Сиңдилерим 3 сиңдим бар, иним бар. Ушунча жыл эми мени жок экен деп ойлоп коюшат экен, билбейм. Анан бирок канча жылдан бери көрбөгөн ушулорду сагынам да. Элнура Кайнарбек кызы, Кадыр Султаналиев, Замана студиясы.